айтып атабыз мынакей, биз демек Куранга кыргыз тилинде маани бербейт экенбиз да. Бербейт. Өзүбүз кыргыз болуп туруп, анын туруп. кыргызча маанисин түшүнбөйт экенбиз. Түшүнбөйт. Буга биздин ошо аалымдар дагы кызыкпайт экен, окумуштуулар да кызыкпайт экен. Мына азыр сиз көтөрүп атасыз ушул маселени. Демек, мына бүгүн бизде кыргыздардын ошо кыргыз, теңирчи, баптист болуп бөлүнүп атканынын себеби да ушунда деп ойлойм анда. Же кандай болуп калат? Эми мындай да. Куран 4 жолу ебани Адама деп кайрылат. 4 жолу адамдын перзенттери дейт, Адам атаны айтып атат. 12 жолу Яхлел китап деп кайрылат. Жазуу ээлери. Булар ошо христиандар, жөөттөр жана Торатты окуган. Анан я юхаллазина аману деп 90 жолу кайрылат. Ыймандуу пенделер деп. Я юхаллазина муслимун деп кайрылбайт. Мусулмандар деп кайрылган эмес Алла Таала. Куранда да жок кандай сөз. Куранда жок. Бунун дагы себеби бар. Бул да өзүнчө чоң тема. Анан калайык деп дагы 18 жолу кайрылат. Бул эмнени айтып атат? Бул адамзаттын эң акыркы илк китеби экенин айтып атат. Тигилер эмнени айтып атат? Сен мынау сектага кирсең, Ушул туура. Ушул туура. Кантип туура, Кантип туура, ал дин деген эмне дегенде жооп таба албай атса, мына мусулман дегенге түшүнүк бере албай атабыз. Мен муну ачыгыл айтып коеюн, өткөндө да айттым да. Бир журналист агабыз суроо берип атат бир аалым кишиге, баланча. Бул Арабияга барып мусулманчылыкты кабыл алгандан бул Арабиянын идеологиясы дегендей болуп атат да. Десе берки аалым киши жооп бере албай атат. Жок, андай эмес да. Куран Муса пайгамбар да мусулман дейт, Ибрахим пайгамбар да мусулман дейт, Иса пайгамбар да мусулман дейт, Нух пайгамбар да мусулман дейт. Муну Манас эпосунда муну абдан жакшы түшүндүрөт. Мусулманы капыры чурулдашып бөлүнүп дейт. Мусулман капыр бул дин тааным ыйманына карата адам экиге бөлөт. Куран мусулман капыр деп. Адам атадан бери келе аткан калп. Жынысына карап эркек аял деп бөлүнөт. Тегине карап периште, жин, адам деп бөлүнөт. Ошондой да. Ошентип түшүндүрүш керек да. Бизде аалымдар айтышып жүрбөйбү? Ислам дининен башка диндегилердин баарысы капыр. Христиан да капыр, яхудилер да капыр. Анан бир эле мына биз мусулмандар ошо мусулманбыз. Ушундай сөз барбы? Ушундай деген сөз жүрүп атат да. Айтылып атат да. Буга кандай дейсиз? Ал анда Муса пайгамбар аларды eshigендердин мусулман экени, Иса пайгамбар ошо жана апостолдор деп атпайбыз, шакирттери. Аларды мусулман экени Куранда айтылып атпайбы? Буга эмне дейбиз? Эмне дейбиз буга? Эми жанагы мунун баары ошол Куранды терең системалуу мындай ортодо арай көзү чарай ийип отуруп түз кеңешип карабай аткандан болуп атат. Илимий деңгээлде карап Ал жанагы шарият маселелери боюнча жасалган китепти окуу, ал Куран эмес. Аны ошондон айтса болбой калат. Ал интеллигенцияны билбейт. Куран ошол адамзаттын жашоосунун баардык ой пикири, философиясы, аны адат салтын бүт тегиз карайт. Ал шарият жөнүндө регламенттерди карайт, протоколду карайт. Кандай кылышың керек, кандай кетишиң керек деген. Ага чейин да көп жолду басып өтүшүң керек. Негизи бул Куранды алдын окуш керек да. Мында сен ошол көп тармактуу билимге ээ болосуң Куранды алсаң. Шарият маселелери боюнча китепти окусаң, ал сен протоколду окуйсуң. Жумада кантип барып келиш керек, көчөдө кантип жүрүш керек, учурашканда кантип учураш керек. Ал жерде ойлонуш жөнүндө шарият айтпайт. Демек, Молдоканов агайдын жанагы ириде алды менен биринчи бул Куранды жөнөкөй адамдар эмес, ушу аалымдар, окумуштуулар караш керек экен деген. Туура да, ошолор элге кеңири түшүндүрүп жеткиришке потенциясы бар, мүмкүнчүлүгү бар. Анан бирок алар аны жасабай атпайбы.
Ошого эмне себеп болуп атат? Мисалы үчүн ошо аалымдар жамааты дейли, ошо улуу окумуштуулар дейли. Мына бизде жаңылбасам 1000ден ашык окумуштуу бар Кыргызстанда. Эмне боюнча? Деги эле ушул илим боюнча да. Кандидаттары, окумуштуу, Бул профессор, светский дегенинде, светский тарабында. Эми мына булар ушул окумуштуулар, мына ушул илимди бүт баарысын алып аткандар. Мына ошо атом молекулаларга чейин мынакей жанагы Букайдын илиминде адамдын жана эмбриологиясынын калыптанып башталганына чейин бүт баарысын изилдеп чыгып келип анан кийин ал ушу Куранда бир эле аятта берилип калыптыр. Мен ушуну түшүндүм деп берип атат да. А биздин окумуштуулар ошону билишет баарысы. Мына ошол эле Кустонун жана деңиздерди изилдөөдөгү жетишкендиктери, ошо Букайдын эмбриология боюнча ошо Куран менен дал келип мусулман болгону боюнча. А эмне үчүн биздин окумуштуулар ушу Куран менен ушу кандайдыр бир ушу илимдин ортосундагы бир жолду тапканга аракет кылбайт, же болбосо ушу мына жазылып калган даяр китептерди окуганга аракет кылбайт да. Мына ушул эле сиздин китебиңизде, мисалы үчүн мына ушул китепти канча окумуштуу окуду дагы, анан кандай жыйынтыкка келишти? Айта аласызбы? Окуду ушул китепке көңүл бурду окумуштуулар? Жогоруда айттым, Чыңгыз Сорокулчу өмүр бою мага жардам берди, ушу китебиңди бүтсөң болот эле. Анан Карыбек Байбосунов деген бир окумуштуу бар. Билем. Билесиңби? Аны ал кишиге берип туруп, Карыбек Сынжыбекович, мен китебим жөнүндө пикириңиз кандай? Эми сиз десем, сенин китебиң ушул учурдагы чоң явление деди. Демек явление. Бул чоң окуя деди. Именно ушундай болуш керек деди Куран. Ал адамзаттын акыл эси жетпеген нерсени бизге түшүндүрүш. Эмне үчүн бул жөнүндө сөз жок деп сен айткандай таалымда. Демек алымдардын ортосунда да бул сөз башталыптыр, жүрүп атыптыр да. Эми ошо мен укканым ошондой. Мен Чубак ажыга дагы ушуну айтып, ушул жөнүндө бир түн отурганбыз. Ал айткан, сиз мындан айтпаңыз, биз ошол аяттарды окуп которо беребиз, түшүнбөйбүз. Мына мен азыр түшүнүп атам деп айткан. Бир эки киши да бар отурган. Ал кошо болгон, жалганда айтканым жок. Негизи бул маселе көтөрүлүш керек да. Анан бирок биз интеллигенция ушул маселени интеллигенциянда начар жактары бар, аны да айтып коелу. Мисалы, ушундай сөздү уктуңбу, сен мурун укпадыңбы? Мына дүйнөнүн жарымын алган социализм, советтер державасы, советтер союзу. Ушул бир да философ чыгарылбай койду. Балким бул таң калыштуудур. Кимди чыгарды? Иммануил Кантка окшогон бир философ чыгарылган жок. Гегельге окшогон философ чыктыбы? Чыккан жок советтер союзунда. Булар жалаң эле жамактап эле тигил бул мындай деп айткан, бул мындай комплектин алып өздөрүнө чыккан жок. Же жанагы Ибн Сина көчүрүп жазганда, Ибн Синанын көп эмгектери гениальный дегенибиз менен ал көчүрүп эле ошо топтоп жаза берген. Ал Фаравинин деңгээлине жете алган жок чындыгында. Ошондой болгондон кийин мына мен бир нерсени айтайын. Менде Иммануил Канттын эки китеби тең бар да. Критика чистого разума, критика практического разума. Чистого разума дегенде бул адам акылына чейинки турган объект айтат. Мисалы, грубый маселе келтирсек, күн сенин акылың жок эле өзүнүн ишин жасап атат. Айланып атат. Анан сен аны практический разум менен окуп киресиң да. Билейин деп. Эмне үчүн ушинтип атат? Мына Куранды ушундай мамиле кылыш керек динде. Буга каршы чыкпаш керек, билбей туруп мактай да бербеш керек. Окуп көрөлүчү деш керек да, отуруш керек да баарыбыз. Ошо жана практический разум менен көрүш керек. Ал болбой атат да. Болбой атат. Муну эмне үчүн болбой атат? Бизде күчтүү философ жок, күчтүү окумуштуу да жок. Анын үстүнө балким 30 жыл аздыр, 30 жылдан ар жагы коммунисттердин тепкисинде калып коркок болуп калган. Өз оюн айта албай, кайталай бергенди үйрөнгөн.
Дин жагы да жаттап алганды үйрөнгөн көпчүлүгү. Ошондон бирок маселе улам жакындап атат болуш керек. Менимче мынау азыркы жаштардын ой жүгүртүүсү өстү го дейм. Булар бизге караганда информацияга тез жетишип атат. Анын үстүнө эгер философиянын көзү менен караганда Кыргызстан дүйнөлүк диндердин бардык сектасынын дагы эмесин бир көкүрөктөн өткөрдү. Өзүнчө бир академия болуп калды да. Өттү да, бул өтүш керек болчу. Эми баягы суу тунат да. Эми ак карасын иликтегенге мезгил келди деп ойлойм. Барысын алып биз сирак көздөн өткөрдүк. Ошондой сен кандай ойлойсуң билбейм. Мына Иммануил Канттын бир жакшы сөзү бар да. Табиаттын закону бар дейт. Бул бузулбай эле аткарыла берет экен дейт. Ушундай эле нравственный закон дейт. Адабий ахлактын закону деле ушундай аткарыла бериш керек болчу дейт коомдо. Бирок ал бузула берет экен дейт. Ал ошону түзөтүш, ошонун закондорун жазыш үчүн философтор мамлекеттин мына азыр биздин президент кандай болуш керек, тиги кандай буга конституция деп атабы, бул ошол оорудан чыгып атат. Аалымдар деле ошол ооруду кантип оңдош керек ушуну жазгысы келип атат. Бирок канчалык деңгээлде? Ал башка маселе.